Ассаламу алейкум айымдар, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен чорнослив кошулган салатын жасайбыз. Ал үчүн бизге чорнослив, сууга бышкан тооктун төш эти керек. Мен даярын алдым. Жумуртка, свежий бадырың, туздалган бадырың, жүгөрү, горох, майонез, соус керектелет. Эң алгач сууга бышкан жумурткабыздан баштасак, 4 бурчтуу формасында туурап алабыз. Туурап алган соң чуңкур идишибизге жумурткабызды салып, эми артынан тооктун төш этин дагы 4 бурчтук формада баарын бирдей формада кесип алабыз. Кесип алдык. Этибизди дагы идишибизге салып, артынан свежий огурцубузду туурап алабыз. Свежий огурцунун жарымы эле кетет. Ушундай майдалап 4 бурчтуу формада муну да туурап алабыз. Туурап алган соң идишибизге салып, артынан туздалган бадырыңды дагы ушул эле көрүнүштө 4 бурчтук формада туурап алабыз. Эми туурап алган соң артынан чорносливди сууга жууп, кургатып, аны дагы 4 бурчтук формада туурап алабыз. Бардык кошулмаларды даярдап туурап алдык. Эми горох салабыз, жүгөрү, андан кийин майонез. Жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Мынакей салатыбыз даяр. Эгерде сиздерде салаттардын формочкасы бар боло турган болсо, анда тарелканын үстүнө коюп, анан салатыңыздар салсаңыздар, салатыңыздар дагы да көркүнө көрк кошулат. А менде форма жок болгон үчүн жөн гана ушинтип салып койдум. Эми каалоочулар үчүн ушундай бальзамический соус себелеп койсоңуздар, дагы да салатыңыздар көрктүү, кооз көрүнөт. Бул соусту жактырбагандар кошпой эле коюңуздар. Бул соус мага жагат, ошон үчүн кошуп койдум. Ал эми үстүнө кооздук үчүн фета сырын 4 бурчтук формада туурап, аны да себелеп койдум. Негизи бул салатты өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша кооздой берсеңиздер болот. Ар бириңиздерге ийгилик каалаймын. Жасап жеп көрүңүздөр.